18 бөлүм. Эфиопия дарыяларынын аркы өзүндөгү канаттардын ызылдаганына толгон жерге кайгы. Ал деңиз менен элчилерин жөнөткөн, сууларда камыш кемелер менен жүргөн жер. Күлүк элчилер күчтүү, сергек элге, башынан ушул кезге чейин коркунучтуу болгон элге, дарыялар кесип өткөн жерди тебелеп тепсеген узун бойлуу элге баргыла. Силер баарыңар, ааламда жашагандар, жер тургундары, тоодон туу көтөрүлгөндө карагыла, сурнай тартылганда уккула. Анткени Теңир мага мындай деп айткан: жамгырдан кийинки жарык нурдай болуп, кырман маалындагы аптапта булуттан түшкөн шүдүрүмдөй болуп, мен өзүмдүн турагымдан силерди тынч карап турам. Анткени жыйнаганга чейин эле жүзүм гүлдөп бүтүп, мөмөсү быша баштаганда эле Теңир бычак менен сабагын кесип салат, жаш бутагын кыйып салат. Анан баардыгын тоодогу жырткыч куштарга жана талаа жырткычтарына калтырышат. Ошондо жырткыч куштар ал жерде жайды өткөрүшөт. Ал эми баардык талаа жырткычтары ошол жерде кышташат. Ошол учурда Теңир Себайоттун сымы турган Сион тоосуна баардыгын тебелеп тепсеп, эзелтен коркунуч туудуруп келген, жерин дарыялар кесип өткөн узун бойлуу, күчтүү, сергек эл тартуу алып келет.